Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, сак саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, мен бүгүн Баткен шаарындагы жаңы ачылган, дал ушул силер көрүп турган мал базарга келип отурам. Бул мал базар мындан так бир жума мурда Баткен шаарынын Четбулак кварталына ачылган жаңы мал базар. Бүгүнкү күнгө ишемби 6 январь 2024 жыл дал ушул базардагы бүгүнкү күнгө карата малдын бааларын силерге бул чыгарышта билип берем. Андыктан бул чыгарышты акырына чейин көрүңүздөр. Жаңы мал базардын шарты кандай? Баарын силер дал ушул чыгарышта кенен тааныша аласыздар. Мал базарга келгенде урматтуу көрүүчүлөр, дал ушундай автоунаа коюучу атайын жайлар дагы түзүлгөн. Базарга киргичек силерге көрсөм, могул жерде могул акелер атайын ушундай автоунааларды башкарып турат, кайсы жерге коюлат, кайсы жерде жайланат, баарын ушул кишилер өздөрү көзөмөлгө алып турат. Могул жер, мынакей көрүп турасыздар, мал базардын кире бериши дал ушул жерден башталат. Биз анда кирип баратабыз. Так, бул жерде атайын мынакей көрүп турасыздар, атайын күзөткана, бүт баары ушул жерден көзөмөлдөн турат. Базарда негизгиден тартипсиздик болбош керек. Бул жакта мынакей киргенде атайын кичинекей жерде мынакей пирожки, андай баарын сатып атышат. Бул жакта малга керектүү мынакей көрүп турасыздар. Баарын ушул жерге алып келип койгон. Андан сырткары дезинфекциялоо жайы бар бул жерде. Дезинфекциялоо жайы бул жерден атайын малды дезинфекциядан өткөрүп туруп, андан ары кирип соодан кылсаңдар болот. Ал эми бул жерге мынакей жазып коюп тур. Мал базарга кирген мал жабдыктарын сатуу алдында текшерүү. Бааларын көрсөңдөр, бодо малды, жылкыны ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүү 1 баш 30 сомдон, майда мал жандыктары ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүү 1 баш 20 сомдон. Биз базарга киребиз. Көрүп турасыздар, аябай сонун мынакей бетон болгон, кенен басып жүрө бересиздер ичинде. Шартты эң негизгиси шартты мыкты түзгөн бул базарда. Бул базар Баткен шаардык мэрия тарабынан дал ушул 2023 жылдын март айларында башталып туруп, 2023 жылдын декабрь айынын 30 декабрь күнү ачылып, элге пайдаланууга берилди. Мына киргенде эле бул жерде көрүп турасыздар, мынакей бодо малдарды сатуучу жай өзүнчө. Биз акырын чектен көрсөтөлү. Азыр учурда саат эртең мененки саат 8:30. Биз атайын ушул убакта келдик. Себеби биз чыгарыш тартуу үчүн жарык болуш керек. Негизи мал базар өзүңүздөр билесиздер, адаттагыдай Кыргызстанда бүт эле мал базарда эртең менен саат 4-5 аралыгында негизи башталат. Кой уйларды алып кирүү, андан ары соода кылуу ушул күндүн чак түшкө чейинки 12-1ге чейинки аралыкта жүрөт. Мынакей, бул жерде жылкы деп коюп тур. Атайын жылкыларды сатуу бөлүмү отдельный мынакей. Өзүнчө койгон. Мына тайларды көрүп турасыздар. Тайлар кирген. Эгер аба ырайы бузулса, могул жерде көрүп турасыздар. Атайын ушундан навестип туруп коюп тур. Элге негизи мыкты шарты түзгөн. Мына бул жерде бодо малдар туруучу жай өзүнчө. Көрдүңүздөр. Бодо малдар туруучу жай. Урматтуу кыргызстандыктар, Баткен областынан башка аймактардан да бизди көрүп жаткандар, ар бир жуманын ишемби күнү Баткен шаарында дал ушул жерде мал базар болот. Келип кенен малыңыздарды сатып, же болбосо мал сатып алып, соода кылсаңыздар боло берет. Бул тарабында мынакей кой эчки сатуучу жай, бул дагы жеке өзүнчө. Бирөөсүн келип сурап көрөлүчү. Мына үй кимден болду экен? Баасын билбедиңизби, канча экенин? Жок, билбедик. Бул кимден болду? Сизден эмеспи? Жок. Сизденби? Канча сурап атасыз? 110. Торпогу барбы? Алда турат. Торпогу бар. Торпогу ургачы эркекпи? Эркек. 110. Көрүп турасыздар.
110 ming so'mga muzosi bilan uy sotib olsanglar bo'ladi. Mana shu ekan. Bunları göreylik. Echkilerim bağlanadi. Assalomu alaykum. Qandaysizsiz? Yaxshisizmi? Alaykum assalom. Savdoingiz bersin. Echki qanchadan qancha so'mgacha ham bo'ladi? Kam qoldi? Echki 4 dan 10 gacha ham bo'ladi. 4 ming so'mdan 10 ming so'mgacha. Eng yaxshi serkalarimiz 10 ming so'mdan. Echki bag'ilgan. Bag'ilgan echkilarmi? 10 ming so'mdan, ha? Serkeler 8,5dan. 8,5 mingdan serkalar 10 ming so'mgacha ham bag'ilgan aka boqma echkilarni sotib olsanglar bo'ladi. Mana qo'ylar sizlarmi? Qo'ylar qanchadan bo'lib qoldi? 25 ming kemi bor. Bor o'shunday bog'lab. Mana ko'rdingizlar, mana qo'ylarni ko'rdingizlar. 25 ming kemi bor deydi. Tish buzalik ha bunaki. Tish buzalik. Qo'ylar 25 ming so'mdan kemi bor mana shu qo'ylar. Bugungi kunda qarata bor, hurmatli ko'ruvchilar. Qo'chqorlar bor ekan, qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Savdodan bersin. Qo'chqorlar qancha qoldi? Qo'chqorlar qisir qo'ylar. Qisir qo'ylar. Qo'chqor yo'q sizda? Yo'q, qo'chqor yo'q. Qo'chqorlar yo'q. Qisir qo'ylar qancha? 15 kam bor. 15 ming kemi bor, ha? Batganda kelib, Batganda keladi. qo'lda bag'ilgan. Almana jendiga. Semizlar ekan o. Semiz. So'yishqa bo'lib o'tirgan, ha? So'yishqa kerak. 15 ming kemi bor. Yaxshi qo'ylar. Bu şartlı qaranglar, hurmatli ko'ruvchilar. Albatta rahmat. Shunday Batkenda endi Jaxshilaqay shartni tuzib bergan Batken shahardagi meriyasiga rozichilik bildiramiz. Eng negizgisi bu yerga sanitarlik ahvol o'ta toza. Endi bundan ары bizning qalin jurtimiz Baymanali Batkenning qadrli xalqi ушул bozorda тазалыкта, тартипте жакшы сактап алса, бул базар дагы өнү көрмөкчү. Бул жерде көп нерсе бар, саамдар экен. Саамдар. Салам алейкум, аба кандайсыз? Жакшысызбы? Кем кол бериң. Саамдар канча сомдон канча сомго чейин болот? 150 миң болду. Кайсы болду? 130 миң. Бул музоосу бар экен? Музоосу эркек экен. Bu kaval oturgan muzası 130 ming so'mga bağlandı. 130 ming so'mga. Qaysi mi? Buna yine bana ne var? Bu çoğun gelme bular. Mon qaranglar. No 150 ming so'mga berib turib shuni. Bu torpog'i buqa ekan-da, bu kaval oturgan ekan. Erkek. 150 mingga berib turibdi. Bundan arulan tas. Bokaları görelçe, sağınılar görünüzler. Negizli sağınılarda 60-70 minden başlayıp 150 ming so'mga çeyin alsanızlar bolçuday. Negiziniz. Andan arı bu özünüzlerin kapçınızlarga karap, akırın tanda alsanızlar bolot. Tamam, bunu torpaklargan çok kaptır. Bunacınlar. Qandaysiz? Qanchadan qanchagacha bo'ldi bunajinlar? Negizli bugungi bozor. Bunajinlar, buna 45 ming bo'ldi. Qaysi? Mol bu. 45 ming bo'ldi shu. 45 ming bo'ldi. Bermadim. Ya arzon bu aytgan. 45 ming so'm bo'ldi bu. Aybeklar. Bu nasıl sat nasıl? Ne ola? 39 ming so'm bo'ldi. Bermedi o'sha bog'i, ha? Bu boshqa bahsi. Bu qancha oldi bu? 30 ming so'm. Erkek. Bunacın ekan, ha? 30 mingga bermediniz mi? Qancha var daha kichine var mı? Daha kichine bor. 32'ga berib berasizmi? Bo'lsa beraverasiz. Ko'rinadi. 32 ming so'mga qishatganda, ha? Bo'lsa. 32 ming so'mga berib berasiz. Negizde 30 mingga beryapti. Ertaminki bog'da bu. Dag'i ko'tarilishi mumkin-da. Yani bozor bilasizda, bozor degan bu aqlim. Ko'tarilaveradi ko'rgansan. Tamam, ne qancha oldi ekan, ha? Ne kimden ekan o? Qancha dedi bu beringiz bor? Bu bosim bilyapsiz.
Так. Çoğun bukalar bolçu эле да. Мына таптым букалар. Но букалар караңыз. Но букалар караңыз. Андай жакшыбы? Канчадан болот? Букалар билбедиңизби? 79 ming bo'ldi. Но сизденби? 79га билбедиңизби? О, ман караңыз. Бул не парода бул? Өзүздүкү эле? Жайдары. 79 ming сомго берип отурмун букаларга. Bakkan olsa bayla var. Bakma gene. 79 ming'e bölüyor şu bu kangaranı da. Na, pazarın kızığı. Tak. Ne bu kangaran? Aysi siz kim? Ne oldu? Bu kança bu? 92 kiloda. 92 kiloda. Sizler kurtaşlar. 92 ming'e. 92'ye bir beyt atın o bu kangaranı. Özünü yap tartmıyor. Kançaga surayız. İçine var bu hava. İçine var. İçine var. Yüzge jetpeydi ha. Şu 100 içine kam var derler. 100'den kişiye düşüp beresi. Негизи оголоң 100ге кете турганда бука экен жакшы көрөпсүз. Мына 100 миң сом болчу бука. Bu taylar günleri ki taylar ha. Taylar. Nasıl oldu? Kaçsın sıra atın sana? Kança kıldınız? 55 lot atmış. 55 lot atmış ha? Kay egen bular? Şunaki kullandı. Taylar. 55 ming so'm, 40 ming so'mdan jo'g'oridan berishadi. Menga vaqtida shunday. Cho'ng asli bo'lgan jiltlar bor. Negiz jo'q bu yerda mana ko'rib tursa, negizdan taylar. Mana shunday hurmatli Баткен шаарынын тургундары, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Баткен шаарындагы жап жаңы ачылган мал базарда бүгүнкү баалар ушундай көрдүңүздөр. Бұл жақта мынакей қараңыздар, шартты. Мындай малды байлагының атайын ушундай темирлерди алып орнотқан. Жакшы. Жакшы. Kaç yurt aldık ha? 8 ming so'm olsa Qo'y savdo oldu. Bulo? Qaysizni 8 ming qildingiz? Mana qo'y. Urg'och bo'ldi. Mana. Urg'och qo'ydilar 8 mingga so'rayapti. Bering. Haftada o'zingiz otib ketadi. Bering. Ey, men ko'rgam yo'q suvdangizni. Naqtab qo'ylaring. Aka. Bering ava, жақсы qilibdi 8 mingga. Ertaмененki savdoda bu. Keyingi savdoga Ertaмененki savdo. Shundan keyin aynib ketishingiz mumkin ha. Davlat pasqa so'rashingiz mumkin ha. Savdo qiziq taqbazarga. Asaqal qandaysiz? Gel qo'lni bering. Salamat. Mal bozor qanday ekan? Mal bozor hem Xudoy buyursa yaxshi kenem bo'libdir. Xudoga suyunsin ha. Qayerdan keldingiz ava? Chekten. Chekten keldingiz aydan ha. Buradagi mal bozorga salishtirmali bu yer kenen, yaxshi ha? Sanitardык ahvol toza, yaxshi bo'lgan. Elga yaxshi bo'ldi ava? Endi elga o'ta yaxshi bo'ldi. Mashinaga juktay turgan yerlari yaxshi bo'libdir. Ha, juktaganda da shart tuzilgan. Shart tuzilibdir, yaxshi bo'ldi. Endi suyunib o'tiramiz. Bağlar qanday ava, bağlar? Bağlar endi yaxshilar. Ne deymiz? Bağ shunda. Bağ yaxshi. Bağ arzon bo'la. Negizi bardigi barda. Bor ha. Ko'rdingizmi? Yerning quvonishida tek yo'q. Kenen yaxshi bo'ldi. Bu жақта малды жүктөгөнгө дагы шарты түзгөн урматтуу көрүүчүлөр. Оңой кылып, жеңилинен кылып малды алып барасыздар, машинаны коесуздар, түз эле ушундай бастырып алып келип жүктөп коерсуздар малдычы. Биз базардан чыгып баратабыз. Негизи бүгүнкү чыгарылыш сиздерге туура келген болсо жакшы бир ой пикир калтырып комментарий жазып коюңуздар, лайк басып коюңуздар. Нол жерде урматтуу көрүүчүлөр, эртең бар базарга келгенде завтрак кылып келгендер бар, кылбай келгендер бар. Бул жерде мына көрүп турасыздар. Катарынан ушундай ашканалар дагы түшүп баштаптыр. Боз үйдө тиккен могу абабыз болсо шашлыкты келтирип атат. Эртең келип малды алып келип сатып, жакшы шашлыкты жеп, мындан ары үйүңүзгө кете бересиз. Мен жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Ар дайым
Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, өлкөбүз өнүгө берсин. Дал ушундай жаңы мал базарлар Баткен областынын башка аймактарында дагы ачыла берсин. Негизи Кыргызстаныбыздын жалпы аймагында ушундай жаңы кенен жакшы шарттагы мал базарлар түзүлүп, өлкөбүз өнүгө берсин, эл үчүн жакшы мыкты шарттар түзүлө берсин. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.